Possessive adjectives. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы possessive adjectives. Кыргыз тилинде таандык ата тоошторго дал келет. My, менин, your, сенин, his, анын, бул бир гана эркек кишилерге, балдарга, жигиттерге колдонобуз. Her, анын, кыздарга, аялдарга колдонобуз. Its, анын, англис тилинин өзгөчөлүгү бул its бардык жаныбарларга колдонулат. Ошондой эле буюмдарга жана нерселерге колдонобуз. Бир гана өзгөчөлүк, эгерде үй жаныбары болсо, анда his же her деп кээде колдонсо болот. Our, биздин, your, силердин, сиздердин, their, алардын. Possessive adjectives таандык ата тооч буюмдун же бир нерсенин кимге тийиштүү экендигин көрсөтөт, же болбосо кандай мамиледе экендигин көрсөтөт. Ошондой эле дененин кайсы бир бөлүктөрү жөнүндө сүйлөп жатсак, менин башым, менин бутум деген сыяктуу, анда possessive adjectives колдонулат. Анда эмесе сүйлөмдөр менен кайсы убакта кандай колдонуш керек, бир сыйра токтоп өтөлүк. Can I use your phone? Сенин телефонуңду колдонсом болобу? Your, сенин таандык ата тооч. Кимдин? Сенин телефонуң. Демек, телефон сага тийиштүү деген мааниде айтылып атат. Англис тилинин артыкчылыгы таандык ата тоочтон кийин сөзсүз сүйлөмдө зат атооч болуш керек. Себеби зат атоочтун кимге тийиштүү экендиги жөнүндө айтып атабыз да. Албетте, сөзсүз эле таандык ата тоочтон кийин жазылыш керек эмес. Мисалы, сенин жаңы телефонуң же болбосо сенин эски телефонуң деген сүйлөм болушу мүмкүн. Эң негизгиси зат атоочтон биринчи туруш керек. How old is his daughter? Анын кызы канчада? Таандык ата тооч his, daughter, кыз, кызы. Демек, кимдин кызы? Анын кызы. Бул жакта бул буюм эмес, ошондуктан бул сүйлөмдө мамилесин белгилеп атат. Кимдин кызы? Анын кызы. Бул жакта daughter зат атооч. She's washing her hair. Her таандык ата тооч, hair зат атооч. Эмне үчүн her колдонулду? Себеби бул жакта she, чач кимге тийиштүү экендигин билип атабыз. She үчүнчү жак жекеликтүр, ал. Ошон үчүн her колдондук. Таблицага дагы бир жолу көңүл буралык. Жаңыдан англис тилин окуп баштагандар көбүнчө кандай катаны кетириши мүмкүн жазууда? Мисалы, кыскартылган сөздөр менен. It's, бул it is деген сөздүн кыскартылган формасы. It's, экөө бирдей окулат, бирдей угулат, бирок мааниси эки башка. Ошондуктан эстеп калалык, таандык ата тоочтор менен апостроф колдонулбайт. Анда эмесе таблицаны колдонуп, бул сүйлөмдөрдө кайсыл таандык ата тоочтор колдонулат, өз алдыңызча карап көрүңүз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Эгерде каналыбызга жазыла элек болсоңуздар, жазылууну унутпаңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.